Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы депутаттар, жана Ашыбек Мойдунович. Кыргызстан эгемендик алгандан бери көчөлөрдүн аттарын бир кыйра өзгөртүп салдык. Ошого жараша көчөлөрдүн аттарын жазыштарын, үйлөрдүн санын, айылдардын ат алыштарын жана жалпы эле навигациялык жумуштарды аткарууга эч кандай мындай иш жасалган жок. Туризмди өнүктүрөбүз деп көп жыл айтабыз, бирок туристтер келип калса, көчөлөрдө жүргөндө багыт берүүчү жол белгилери жок десе. Мына аймакты айтпай эле коеюн, Бишкектин шаарын. Бишкек шаарына келген биздин аймактан келген жарандарыбыз көчөлөрдүн аттарын таппай бушаман болуп атышат. Көчөлөр ар кандай шрифте, ар кандай атта жазылып калган. Эч кандай стандарт жок. Жалаң эле коммерциялык банктар, коммерциялык ишканалар өздөрүнүн логотипин коюп, каалагандай жазып коюшкан. Ошондуктан мына Кыргызстан боюнча айтсам, көчөлөрдө, трассаларда километражды көргөзгөн, жакындаганын айылдардын аты жазган, шаалардын атын жазган жол белгилери жок десе. Туристтер келсе, бушайма болуп, ар дайым навигация телефон карап жүрбөйт да. Менин сунушум, Ашыбек Мойдунович, Кыргызстан боюнча мэрияга же жергиликтүү органдарга жүктөп койбой, мамлекет бир орган болуп, бардык жалпы стандарт жазышка жооп бериш керек. Жана тил мыйзамына байланыштуу биринчи кыргыз тилде, экинчи орус тилде, керек болсо башка тилдерде стандарт түрдө жазыш керек. Экинчи маселе, мына коопсуз шаар деп ишке киргиздик, бирок жакшы эле иштеп атат, бирок кээде мындай жол тартипке жол бузгандарга биз айдоочулар өзү түртүп коюп атабыз. Кээ бирки жол белгилери туура эмес коюлуп калган жерлер өтө көп болуп атат. Тыгындарды жаралтып атат, айдоочулар нааразычылыктарын жаралтып атат. Мисалы, мына Алматы көчөсү менен Горький кесилишинде сол жака бурууда мурун экинчи полосадан бурулчу эле. Ошол белгини алып коюшкан. Ошол эле мезгилде Алматы менен Чүй проспектине келишинде да экинчи полосадан оңго бурулчу эле ал белгини алып койгон. Ушунун негизинен жол тыгын пайда болуп, көптөгөн айдоочулардын нааразычылыгын жаратып атат. Айтып берсем, фактылар көп, убакыт жетишпейт. Ошондой эле стоп сызыгы өчүп калган, бирок штрафтар, айыппулдар келип атат. Биз эми олчоюп штраф салгандан кийин алардын да мына шартын түзүп бериш керек да. Мен сунуштап элем, жол коопсуздук кызматына бир ишеним телефон ачып, единый бир доверие катары. Ошо айдоочулар өзлөрү чалып, өзлөрү ушундай туура эмес белгилер өздөрү айтышсын. Анан бардык жерди кайрадан карап чыксын, жол белгилерин карап чыксын, туура коюлушу. Рахмат.